өкмөт өкүлдөрү. Эсиңиздерде болсо, былтыр Венгрия мамлекетинен Кыргызстанга атайын делегация келген, анда ар тараптуу кызматташуу тууралуу сөз болгон жана Венгрия өкмөтү Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз гранттык негизде окутуп берүү тууралуу атайын келишим түзүлгөн. Мен ошондо ушул эле микрофондон айткам, Венгрияга дагы жалаң таанышы барлардын, чоңдордун балдар кыздары кетпесин. Билимге суусаган адилеттүү сынактар болсун, билимге суусаган балдар кыздарды жиберели деп. Бирок азыр мага бир нече жараныңыз кайрылды. Ата-энелер Венгрияга гранттык окууга экзамен тапшырган жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Ал аз келгенсип резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Алардын арасында өкмөттүн жана жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн балдар кыздары кирип калган. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга билим берүү министринин стат катчысынын кызы, ушул эле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айыл өкмөт башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу. Мына таза коомду биз кантип куруп атканыбыздын далили ушул. Азыр билим берүү министринин сайтына кирсеңиздер, тизме Венгрияга окууга жиберилгендердин, сунушталгандардын тизмеси сайтта жок. Эмне үчүн? Мен эми жетекчилик кызматтагылардын, депутаттардын балдары чет өлкөгө окугашы керек дегенден алысмын. Азыр мен айткан адамдардын балдарын да билимге умтулбайт же начар окуйт деп айта албайм. Бирок жетекчилер балдарын таза, ачык сынактар аркылуу окутушу керек. Башкаларга үлгү болушу керек. Асмандан түшүп калган гранттык окууга чет өлкөгө барып, окууга көңүлдөнбөй, Кыргызстанды уят кылып окуй албай кетип калган чиновниктердин балдарын дагы биз угуп жүрөбүз. Бул туура эмес. Өнүккөн өлкөлөрдөн бирим алайын, тажрыйбамды Кыргызстанга жумшайын деген мыкты окуган, бирок ата-энеси чиновник эмес балдар кыздарыбыз толтура. Ошолордун жолун буубай, келечегине тоскоол болбой, андан көрө аларга биз жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек. Кытайга дагы мына гранттык квоталар кызылдай акчага сатылган учурлар жок эмес. 5000 акш долларына чейин. Мына ал жакдагы Венгрияга дагы кимдердин балдар кыздарын өткөргөнүн мен азыр силердин колуңарга берем. Убагы келгенде аларды дагы биз ачыкка чыгарабыз. Европабы, чыгыш өлкөлөрүбү, ал жакта билесиңер, чоңдун баласы, бийликке жакын кишилердин тууганы деген түшүнүк жок. Эгер мындай жол менен кетсек, биз менен кызматташпай, алар мындан ары мындай гранттык окууларды бөлбөй, көп жаштарыбызга мындай келечегине жакшы шарттар түзүшүнө тоскоолдук кылып коюшубуз мүмкүн. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, сиз ушул мага өкмөттөн расмий кат алып, расмий түшүндүрмөнү мен күтөм. Эмне үчүн жүздөгөн адамдардын документтери конкурска жиберилген жок дагы табышмактуу жагдайда ушул адамдардын тизмеси